Учурда чек ара маселеси боюнча абдан көп талкуу болуп атат. Анан 3 күндө эле барып чечилип калды деп мындай коомчулукта талкуулап атпайбы? Деги эле ушу чек аранын чыккан выводдору сизге жактыбы? Кайсысына макул, кайсысына каршысыз? Мен бүгүнкү комиссиянын чечимине мен уктум толугу менен. Чек ара маселеде өзүңөр жакшы билесиңер, кайсы жерде талаш болгон жерде ок да катылчу, чыр чатактар абдан курч болгон маселелер болгон да. Ошон үчүн бул маселени чечиш керек. Мен түшүнүп атам. Азыркы учурларда Кыргыз тарабынан жер берилди деген сөздөрдү айтып аткан, бирок бул маселени чечиш керек да. Чечиш керек да. Кандай болбосун бул маселени чечиш керек. Буга мындай чекит коюш керек да. Ошон үчүн бул жерде туура караш керек да. Балким биз азыр бул жерде бир жерлерди, балким биз суунун астындагы биз колдонбой жүргөн жерди балким биз өткөн болсо, бирок башка жерден биз жерлерди алып атабыз да. Ал жерде кургак жерде биздин элибиз жашап аткан жер, кыйналып аткан жерлер да бар да. Жашап аткан жер. Анан ошол жерден дагы мындай туура караш керек да. Биз же ушу жашап аткан элибиздин турмушун, үйүн сактап калабызбы, же биз суунун астындагы жерди колдонбойгон жүргөн жерди же сактайбызбы? Ошол жер маселелерди караш керек. Мен буну билем да, азыр көбү мындай 30 жылдан бери келаткан жерди берип койсок элдин душманы деп коркчу да барды. Барды коркот. Ошон үчүн бул жерде азыр мындай чекит койгон дагы мындай бул эрк болду, саясий чечим болду. Андан нары да өзү айтып кетпеди. Эми андан нары маселелер, жердин маселеси только алмашуу болот. Ошондо алмашканда анда алды караш керек. Бул жерде азыр бир жерден биз утулдук, бир жерден биз уттук деген болбош керек. Бактырбек, сиз мындайды айтыңыз келет окшойт, 30 жылдан бери чечилбей келаткан элдин душманы деп сөздөрү сөз эле чыкса, жер саткан, тиги бу деп жанан. Демек азыркы бийлик чечкиндүүлүк кылды. Ооба. Ошончо айткыңыз келип атабы? Бүгүнкү бийлик айттым го, бүгүнкү бийлик бул саясий чечим болду, эрктүү чечим болду. Ошон үчүн мындай маселе чечилиш үчүн чекит коюшту да. Анда сындап аткандар кимдер? Мындай болуш мүмкүн эмес. Эми сындап аткандар, мындай сындап аткандар ал жерден баягы ичине кирип бул маселени, оордук маселени сезбеген адамдар эсептейм да. Анткени эми мен деле өзүм жеримди сактайлык, өзүм жеримди бизди калтырайлык деген ойдомун. Бирок эгерде комиссия, биз эми комиссиянын ичинде кандай ийне жийине чейин кайсы жерде чекит, кайсы жерде үтүрүү бар, кайсы жерде мен аны так билбейм да. Мен комиссиянын сөзүнө мен макул болуп атам да. Анткени эми чек ара, мен өзү ойлоп атам, келечекте кайсы жылдары мен билбейм, чек ара болбойт бизде. Мен ошого мен өзү негизи чек ара жок болуш керек өзү. Коңшу мамлекеттер менен чек ара жок болуш керек. Анткени ошол биз достук мамиледе, карым катнаш, экономикалык карым катнаш, мындай түз элибиздин тууган уруктарына баруу, тойлорго баруу, жаман жакшылыкка баруу жеңил шартта болуш керек деген эсептейм.